азыркы учурда ушул Кытай гранттын экинчи фазасынын алкагында жол куруу иштери жүрүп атат окшойт. Бирок баягы баш калаада унаа тыгындары, альтернативдүү жолдордун жоктугу күн өткөн сайын билинип атат да. Анан быйылкы жылдын алкагында Борбор шаарда канча чакырым жол салынат, анан кийинки жылга карата пландар унаа тыгындарын азайтуу боюнча, жол инфраструктурасын жакшыртуу боюнча. Эми биз чоң рахмат ыраазычылык билдириш керек Кытай Республикасына, себеби 168 миллион доллар бизге грант кылып, ошо жол куруу инфраструктурага, эми жолго акча бөлүп берген. Мына азыр биринчи фазасында общий 60 көчө ремонттолуш керек. 60 көчөнүн 24 көчөсү калды. Калган көчөлөрдүн баары тең өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Жыл массивтердин баары тең азыр асфальт болуп калды. Бул ушул гранттын эсебинен. Бул эми бекер акча, подарок бизге. Биздин кээ бирки көчөлөр проектке кирип, планга кирип калган көчөлөрдө биздин коммерческий объекттерди коюп алышкан. Камоктор бар, магазиндер бар, забор болсо границадан чыгып кеткен. Анан мына Шүкүрөө кечесинде биз азыр жаңы сиздер билесиздер, мына журналисттер дагы соцсеттен да тартып чыгарышты. Чоң-чоң үйлөр турган. Эми бул проект, муну кээ бирки азыр эми ошол жерде жашаган үйлөрдү биз сносду баштадык. Бузуп атабыз, себеби ал жолду убагында бүтүрүшүбүз керек да. Себеби биздин партнерубуз Чайнарод компаниясы бизге ушундай талаптарды коюп атат. Убагында бизге жолду ачып бергиле, тазалап бергиле, биз убагында бүтүрүшүбүз керек. Булар да бизде эмес да, булар да планга кандай кирсе, так ошол убакта бүтүрүшүбүз керек. Бирок ошол иштерде дагы биздин элдер ушуга түшүнүк менен мамиле кылыш керек. Биз эми проектти өзгөртүп коелу, биягына жылдырып коелу, мындай эми андай болбойт да. Бул международный соглашение болгондон, грант болгондон кийин биз проект өзгөрбөйт бул жерде. Мен ошол Шүкүрөө көчөсүндө жашап аткан элдерге кайрылып коет элем. Урматтуу биздин Шүкүрөө көчөсүнүн жана башка ушул проектке кирип калган көчөлөрдүн ээлерине границадан чыкпашыңыздар керек. Эгер границадан чыгып кетсеңиздер, биз бузабыз. Бузганга аргасызбыз. Себеби кыргызда деле жакшы сөз бар. Жолго жаппайт дейт, жолду жаппайт дейт. Көпүрө салган соопчулук дейт, баня салган соопчулук дейт. Бул жагын да эске алышыбыз керек.